Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз тилин сүйүүчүлөр, мекендештер, жердештер, ини карындаштар, байке эжелер. Баарыңыздарды бүгүн көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Аа, Албетте, эми баардыгыбыз ошол кыргыз тили интернет айдыңында заманбап ушул кандай десем, замандын талабына ылайык жакшы өнүксө, мисалы интернеттен орусча, англисче маалымат издегенде чыккандай эле кыргыз тилинде да издегенде ошондой чыкса деген баарыбыздын мындай ой тилектерибиз бар. Бирок биз ошол тилибиздин заманбап өнүгүүсүнө кантип салым кошо алабыз деген аябай чоң суроо бар да. Кантип салым кошо алабыз? Албетте эми жолдору көп болсо керек, бирок биз билген, бүгүн биз аракет кылып аткан бир жол бар. Бул интернетте жаңы гана чыгып келаткан ошол чат GPT сыяктуу же болбосо Cloud сыяктуу деги эле ошол жасалма интеллекттер бар го, ошол жасалма интеллекттердин катарын толуктап аткан IA4 деген жакшы бир жасалма интеллект чыгып келе жатат. Биз ошол жасалма интеллектке кыргыз тилин үйрөтөлү деп атабыз. Аны кандай кылып үйрөтөбүз, кантип үйрөтөбүз, мына ошону азыр сиздер менен чогуу карайбыз. Буга чейин иштер жүрүп атат. Декабрдын аягына чейин беле, декабрга чейин биз эгер ага баягы талап кылынган тапшырмаларды аткарган болсок, ал кыргыз тилин үйрөнүп алат. Эгерде талап кылынган тапшырмаларды аткарып бере албасак, тилекке каршы дагы эле кыргыз тилибиз интернетте ошол жок боюнча эле көрүнбөй эле кала берет. Негизи бул ишти Кыргызстанда баштаган биринчи ушул нерсени таап алып келген Мурат Жумашев деген агайыбыз азыр Телеграмда видеодо дагы жүрөт. Мурат байке дагы бүгүн азыр келип ал дагы өзүнүн ойлорун айтат. Ал дагы аябай чоң салым кылып атат. Анан андан кийин Мурат байкеден биз көрүп, биз бир аз аракет кылдык. Азыр кичине жумуштарга байланыштуу мен дагы кичине сыртта жүрүп калдым. Бир аз токтоп калды. Бизден болсо мына бул жакта Айдайым, анан Айдайымдын жанында достору менен бул ишти улантып атышат. Эми албетте бул жерде эч кимдин жеке кызыкчылыгы жок. Айдайым, анын достору, Мурат байке же мен бул жерде мындай материалдык эч кандай пайдабыз, зыяныбыз жок. Ошондой эле бул сиздерге да ошондой. Эч кандай материалдык пайда алып келбейт. Жөн гана ошол тилим өссүн, өнүксүн деген мыкты инсандар ушул жерге келип отурат. Анан урматтуу кесиптештер, урматтуу туугандар деп кайрылабызбы, достор деп кайрылабызбы, мекендештер деп кайрылабызбы. Кыскасын айтканда, ушул жерге келген адамдар булар чын эле менин пайдам тийсе экен деген адамдар. Себеби азыр мындай куру сөз менен патриоттор абдан көп. Тилим өнүксүн, тилим өнүксүн, тилим өнүксүн айта берет. Бирок сөзүнөн башка эч нерсеси жок. Керек болсо даже мындай телефонун кыргызча которуп алган эмес. Компьютери кыргызча эмес. Керек болсо ошол мындай WhatsApp'тан кыргызча нормально жазбайт. Урматтуу ушул жерге келген коноктор, сиздерге мындай баса белгилеп айтайын. Мындай кыргыз тилдин өнүгүүсүнө салым кошуу үчүн биринчи мындай жөн эле телефонуңузда WhatsApp'та досторуңуз менен жазышканда жок дегенде ошол кыргызча туура жазсаңыз деле ушул деле чоң салым. Анткени муну башка бирөөлөр окуганда үйрөнүп атат. Экинчиден, сиздин жазгандарыңыздын баардыгы Google'дун жасалма интеллекттери тарабынан сакталып калынып атат ал. Google'дун же болбосо берки iPhone'дун. iPhone'до деле кыргыз тили бар, Кудайга шүгүр. Android'де деле кыргыз тили бар. Азыр мындай кыргыз тили болбогон девайс же болбосо каражат азыр почти жокко эсе. Азыр почти
Бул жакта бирөө жазып калды. Ошон үчүн азыр анда биз убакытты көп албайлы. Менимче жетиштүү болду болуш керек. Азыр урматтуу туугандар, баардыгыңыздардын микрофонуңуздар өчүк. Бул жерде ошол бир эки адам гана сүйлөй алат. Анан эгерде сурооңуздар болгон болсо, бул Zoom'дан мындай мынтип кол көтөрүп койсоңуздар болот. Же болбосо чатка суроону жазсаңыздар болот. Мына бул жакта чатта жазып атат. Интернет начар окшойт, араң кирдим агай деп. Болушу мүмкүн. Дагы бир аз күтүп туралы, андан кийин соң баштайбыз деп бул жакта жазып атышпайбы? Ошол сыяктуу эле. Сиздер дагы чатка суроону жазсаңыздар болот. Анда азыр м, мен демонстрация кыла берейинби айдайым, же силер баштайсыңарбы? Сиз көрсөтө бериңиз, андан кийин да мен киргизип ошолорун көрсөтөйүн. Хорошо. Мен атайын даярдык кылбадым, бирок ошентсе дагы бир аз көрсөтүп берейин. Бул жерде aya.for.ai AI Artificial Intelligence деген сөздүн кыскартмасы. Aya4 деген ушундай бир сайт бар. Бул платформа ошол жасалып атат. Мунун ичине киргенде мындай ашыкча эч нерсе жок. Мындай Rate Model Performance деген бар. Бул жерде 3 модел бар. Rate Model Performance дегени бул жакта мындай мурда кошулган. Мисалы бул жакта бир суроо кошулуптур. Суроо дейт, программалоо тили деген эмне дейт. Мына буякта кыргыз тили тандалып турат. Жооп: программалоо тили бул компьютерлер менен байланышуу жана программалык камсыздоону түзүү үчүн колдонулуучу нускамалардын жыйындысы дейт. Эгерде ушул суроого ушул жооп туура келип турган болсо, анда бул жагында лайкты басып, анан submit entry дегенди басып, грамматикалык жагынан туура келеби, сүйлөм түзүлүшү жагынан туурабы, ушул нерселерди эгер үчөө тең туура болгон болсо, анда кийинкиси Кыргызстандын валютасы кандай дейт. Кыргызстандын акча бирдиги кыргыз сому же болбосо сом. Дагы кичине узунураак жооп болсо дагы жакшы болот. Болбосо ушундай кылып submit, бул жактарда үчөө тең туура continue дей беребиз. Эми эгерде аябай узун сиз окудуңуз же түшүнбөдүңүз, же болбосо фотосинтез процесси деген эмне жана ал эмне үчүн жердеги жашоо үчүн маанилүү дейт. Мен билбейм, чындап билбейм. Мен биолог эмесмин, түшүнгөн жокмун. Эмне кылам? Жок. Мына дизлайкты баспайбыз. Просто кала берсин. Skip деп эле коебуз. Жөн эле өткөрүп жиберебиз. Андан кийинки суроо чыгып калат. Skip десе, азыр эч нерсе баспай деле skip десем, өтүп кетет. Ааламдан ашкан дегенди кандай түшүнсө болот? Абдан мыкты, чыгаан, дүйнөдө жок, өзүнө теңдеши жок деп түшүнөбүз. Мисалы, ак кочкор бала шер деди, ааламдан ашкан эр деди тоголок молдо дейт. Ааламдан ашкан ырчы экен дейт. Ушундай мисалдар бар экен. Туура болгон болсо туура дейбиз. Эгерде азыркыдай эле программалоодо for циклынын максаты эмне? Муну билбей калдым. Skip дейбиз, өтүп кете беребиз. Вот, болду. Мына ушуну көрсөтүп берейин деп атам. Мына биринчи rate model деген ушул. Экинчиси contribute your language дейт. Өзүңдүн тилиңдеги ошол суроо жоопторду кошкула дейт. Муну азыр айдайым көрсөтүп берсин. Эми мен бир аз аркага кайтам. Мына бул ссылканы азыр мен Telegram группабызга да таштап коеюн. Уже рахмат Айпери, рахмат. Мен муну удалить сала берейин. Уже таштап бул жака пин деп дагы коюптур, баягы кадап коюптур. Ушул ссылка менен киргениңиздерде мындай бир бет чыгат. Даже бул жакта анализдери, бир нерселери бар. Менин оюмча айдайым
ар күнү мүмкүн болсо ошол м, анализди кичине бир скриншот кылып группага жөнөтүп айтып коюп турсаңыз, мынча адам Ой. кошуп атат, келгиле чамдайлы, мындай кылалы деп. Телефондон ачылабы ачылбайбы билбейм. Анан бул Аянын ушул Ая командасынын Дискорду бар. Join Ая Discord десеңиз, мындай Дискордко кирет. Дискордто аккаунтуңуз болгон болсо, бул жака кирсеңиз, мына бул жакта көп тилдердин арасында кыргыз тилибиз дагы бар, Кудайга шүгүр. Бул жерге кирсеңиздер, ошол каалагандай суроону берип, бизге берсеңиздер болот бул жактан, же болбосо бул жакта бул Сара деген project координатор бар. Анан могу Шивалка деген дагы кыз бар. Ушул экөө бизге мындай суроолорубузга жооп берип, абдан жардам кылып атышат. Бул Дискорд бул кадимкидей эле сотус тармак. Ошол мындай адамдар байланыша турган, суроо жооп мындай каналдарды ачып иштей турган сотус тармак деп эле түшүнөм мен. Платформада, короче. Андан кийин могу sign up деген бар. Ушул жерге кирип, так, мен буяка кирип Биз койгонум үчүн азыр. кирип койгон үчүн уже сразу эле эмеге workspace'ке барды атат да. Мына, ой, так. Мынтип туруп, Google'ды бассам, бул Google'ды басып эле анан мына Google аккаунт чыгат, ошону тандап туруп, кирип кетсем, уже регистрация болгон болуп калам. Анан сиздер башында регистрация кылып кирип атканда кичине дагы маселелер болот. Тилди тандаа деген сыяктуу, ошол жерде кыргыз тилин тандап коесуздар. Анан башка дагы тилдерди тандасаңыздар болот, бирок мен азыр ошо кыргыз тилине эле басым жасай эле деп ошону мен кирип атам. Анан киргенде эле ушул rate model performance чыгат биринчи. Пока ушуну менен дагы иштеп турсаңыздар болот. Анан айдайымда көрсөтүп берсе, анан сиздер иштегенде да суроолор пайда болсо, кыскасын айтканда биз ушул биринчи модельге 5000 салым кошушубуз керек. Ал эми экинчи могул contribute your language дегенге 4000 салым кошушубуз керек. Ал жерге азыр могул жердегидей бир мындай суроону кошушубуз керек. Экинчисине жообун кошушубуз керек. Эгер мен адашып калбаган болсом, Кудай буюрса, же болбосо, ооба ошондой болуш керек эле. Мурат байке дагы жакшылап түшүндүрүп берет, Кудай буюрса. Анан азыр Айдайым дагы түшүндүрүп берсе, мен Айдайымга уруксат берип турайын. М. Эм, Демонстрация. Мен Да, азыр Мгм. бул жактан чыгып телефон менен кирейин, телефон менен көрсөтүп берейин. Бул жакта А, көбүнүкү телефон окшойт. супер. Азыр кайра бир мүнөттөн кирем. Мгм. Так, суроолор болсо, интернет, так, саламатсызбы, телефон вариантта ачылабы дейт. Айпери ооба деп жооп бериптир, бирок азыр Айдайым болсо, кирип, ошол телефон аркылуу кантип кирет, мына ошону көрсөтүп берейин деп атат. Аябай сонун. Демек, мындай сөзсүз ноутбук жаныбызда болушу дагы шарт эмес экен да. Айдайым кол көтөрүп коесузбу, таппай калдым. Супер. Мгм. Как раз мына көрдүңүздөрбү, телефонду да көтөрүп алып, любой жерде иштеп жүрө берсеңиздер болот экен. Меники угуп жатабы? Болуп жатат, сонун. Мхм. Макул, барыңыздарга салам. Азыр биз ошол кыргыз тилин мындай чат GPT сыяктуу жасалма интеллектке үйрөтүү, ошол боюнча талкуу болуп жатат. Анан ошондон биз биринчи, экинчи тапшырманы коюшубуз керек. Аны биз телефондон дагы, ноутбуктан да кылсак болот. Азыр телефондон кылынганын мен көрсөтүп берейин. Так. Бул жакта меники көрүнүп жатабы? Телефон. Агай көрүнүп жатат, э? Ооба, сонун, абдан сонун. Мисалы бул жактан бизге мына чатка Айпери Ормонбекова Aya for AI деп ссылканы жиберди. Бул сайтка ссылка.
Анан биз ушуга киребиз. Мына телефондон ачтык. Мына жанакындай эле ачылды. Ноутбукта кандай болсо, бул жакта деле ошондой. Бул жактан ая эмне ошол боюнча да окусаңыздар болот. Кыргыз тилге которуп, англисче түшүнсөңүздөр англисче же орусчага же кыргызчага которуп. Анан бул жактан биз биринчи киргенде регистрация болуш керек. Анан мына sign up деп турат. Ошону басабыз. Анан sign up дегенде Google менен дейт. Мына Google'ду тандайбыз. Баарыбызда эле Google аккаунт бар да. Анан менде мисалы 2 аккаунт бар. Мен мына биринчи аккаунт менен кирдим. Биринчини тандасам, мына дароо мага бул иштечүү менен экран чыкты. Иштеген экран. Сиздерге тилди танда дейт. Сиздер кыргыз тил дегенди тандайсыздар. Мен мурун регистрация болгон үчүн мен дароо кирип кеттим. Бул жакта мына эң биринчи тапшырма бул Rate Model Performance дейт. Биз буну текшерүү да, кыргызча жөнөкөй эле текшерүү. Биз башка бир адам маалыматты киргизген, биз ошолорду текшеребиз. Өзүбүздүн баабызды беребиз. Бул жака киресиздер дагы жөн эле мисалы маршруткада кетип баратып эле окуп эле лайкты же болбосо дизлайкты басып эле анан submit деп жиберип коесуздар да. Мисалы күнүнө 10 мүнөт эле ошого бөлүп жиберип койсоңуздар, биздин ошо кыргыз тил жасалма интеллект үйрөнүп алып, анан кийин интернетте дагы биз колдонуп жакшы туура маалыматтарды ала алабыз. Мисалы бул жактан так буну skip кылып кое берейин. Skip өткөрүп жиберүү. Мисалы сиз чындап эле буну текшере албасаңыз, жообун билбесеңиз, жөн эле өткөрүп жиберсеңиз болот. Бул дагы опера дейт, өткөрүп жиберейин. Так, бул дагы өткөрөйүн мына. Так, бул да узун экен азыр. Total вариантын түзгүлө дейт. Так, булар мисалы бул жакта суроо ким ырдайт, канча убакыттан бери ырдалып келе жатат, жооп деп Сара Вон дейт. Бул мисалы башында эмне жөнүндө кеп болуп жатат түшүнүксүз, мисалы ким ырдайт, кайсы ырдый же ошолор эчтеке жок экен. Мисалы мен дизлайкты бастым. Бул жактан да бастым дагы submit дедим. Correct булар эч бирине дал келбейт, continue дедим. Мисалы жакшы баа болсо, жаман баа болсо дагы бул баа. Так, Ходжинс майыптар пляскасына качан отурат дейт. Так, буну билбейм. Суэц каналы картада кайда жайгашкан дейт? Египетте. Ошону карап коюңуздар. Мисалы ушул Суэц каналы Египеттеби? Эгерде туура болсо лайкты басасыздар. Төмөнкү суроого жооп бергиле дейт. Суроосу кимдир бирөөнү президенттикке партиялык талапкер кылып шайлайт дейт. Өкүлдөр дейт. Бул дагы суроосу бир аз грамматикалык каталары бар, суроо жок, ушундай экен. Анан бунусу да аябай кыска экен. Мисалы ушундай кылып жиберип коесуздар. Оңой эле суроону окуйсуздар, жооп туурабы деп текшересиздер. Анан бааңыздарды бересиз дагы мына submit кылып коесуз, болду. Мисалы күнүнө ушундай эле кылып койсоңуз, кийин кыргыз тилине чоң салым болот. Бул биринчи тапшырма, мына Rate Model Performance деген тапшырма. Бул текшерүү тапшырмасы. Анан буну басабыз дагы мына экинчи тапшырма. Contribute your language дейт. Prompt деген суроо, completion деген жооп деген түшүндүрөт. Мисалы бул жака биз суроо түзөбүз. Мисалы суроо дейли. Мисалы сиздерде бир китеп бар болсо, ошондон карап же бир өзүңүздөрдө даяр суроолор болсо, ошондон карап суроо түзсөңүздөр болот. Мисалы азыр чатка келиңиздер, суроо түзүңүздөр жообу менен. Анан мен бул жака киргизейин. Чатка түзүп көрүңүздөр. Мен пока суроо бул жака жазып көрөйүн. Мисалы Кыргызстан канчанчы жылы эгемендүү мамлекет болгон? Ушундай суроо дедим. Анан жооп.
болгон так бул жакта мындай болуп калды. Болгон точка. Мисалы ушундай өнү, точканы жазыштагы маанилүү себеби биз роботко үйрөтүп атабыз да. Ал биз кандай үйрөтсөк, ошондой үйрөнүп алат. Ката менен үйрөтсөк, ката менен үйрөнүп алат. Ошон үчүн сиздер дагы туура грамматикалык эрежелерди колдонуп жазыңыздар. Бул жака суроо коюп, анан буну Төнү, текшерип коесуздар. төнү тө деп үйрөтөлү, то деп үйрөтүп салбай, Ооба. Мына мисалы мен сабмит кылсам айтып атат, шашпа дейт. Сен бир нерсе унутуп калдың дейт. Мына карасаңыздар, мен бул жактан кыргыз тилди тандаганды унутуп калдым. Мисалы мен кыргыз тил дегенди тандайсыздар. Сен ошол кайсы тилде киргизип атасың дегенде, бул жактан кыргыз тилди тандайсыздар. Тандадык, кыргыз тилде суроону жаздык, жообун жаздык, сабмит. Мына болду, кетти. Ушундай эки эле тапшырма. Биринчиси текшерүү, экинчиси киргизүү. Бул жакта лидерборд деген бар. Мисалы күнүнө мына Japanese дейт, Вьетнам бир адам эле 3000ди киргизиптир. 3292 киргизүү. Ого. Английский мына такыр билбеген Yoruba, Telugu дейт. Синхала дейт. Мисалы биз укпаган тилдерде мисалы адамдар ушундай аракет кылып, көбүнчө Африкадан аябай аракет кылып киргизишет да. Мисалы мына Турат агай 5ти киргизиптир. Мен мисалы 10-чу орунда экенмин бүгүн. Ушинтип мисалы дүйнө жүзүндө киргизген адамдарды көрүп турсаңыздар болот да. Мисалы жумасына кайсы тилде көбүрөөк мына япон тили биринчи орунда экен. Бир эле адам аябай көп киргизип коюп атат да. Мына гужерати дейт. Ушундай тилдердин баары мисалы адамдар аракет кылып өзүнүн жоготуп бараткан тилдерин да киргизип, такыр таанылбаган, биз укпаган тилдердин баары мына игбо дейт. Ошолордун баары киргизип атышат. Overall дейт. Япон тили уже 10.000ди киргизип коюптур бир эле адам. Неме Ушундай. айдайым? Мхм. Мурат байке келди. Э, Мхм. Мурат байкеге да уруксат берсек. Мурат байке, салам Ооба. алейкум, хош келдиңиз. Кандайсыздар туугандар? Жакшы, буга чейин сиз жөнүндө кичине тааныштырып өттүм эле. Мурат байке программист, ошол IT жаатында көп жылдык тажрыйбасы бар. Ошо кыргыз тил деп күйгөн, кыргыз тилди сүйгөн мыкты байкелерибизден. Өтө көп мактабайын, өтө уникалдуу сонун инсан. Анан ошол бүгүнкү күндө тилибиздин ошол мындай заманбап өнүгүүсүнө, айрыкча ошол мындай IT дүйнөсүндө дагы кыргыз тилибиздин ордун табышына өтө чоң бир салым кошуп жаткан байкелерибизден ушул Аяны дагы бизге алып келген биринчилерден болуп, анан биз андан кийин таанышып, Мурат байкеден угуп, анан өткөндө мен Германияда, Францияда жүрүп дагы аябай мына сонун кылып атабыз, буюрса Аяны декабрга чейин жетишебиз деп аябай сөз берип келдик. Эми ошол сөзүбүзгө туруп, буюрса аягына чыгалы деп азыр ошо группа топтоп баштап атабыз. Анан Мурат байке оюм ошол Тилимпозго дагы бир ооз айтып койдум. Алар менен дагы бир эфир өткөрүп, аларды дагы коомчулугубузга тартсак аябай сонун болот. Анан группабызга аябай жакшы адам чогулган, 183 адам. Бирок азыр 30 адам отурабыз. Кичине бир аз саны коюп калганына сүйүнүп атам. Башында өтө аз адам киргенде кичине капаланып кеттим эле. Анан Мурат байке, ошо сизге сөз берсек, ошол промпту кандай кылып үйрөтөбүз, айрыкча могул экинчи сине баягы суроо жоопту киргизүүдө бир аз балким биз адашып калып атабызбы, ошону бир дагы тактап көрсөтүп берсеңиз. Мен азыр мындай кылайын, могу бир браузер менен бөлүшүп, бир аз негизи эле жасалма интеллект азыр кандай иштеп атат, бир аз көрсөтүп берейин. Үлгү катары мен үчүн үлгү болгон бул жана ChatGPT деген бар. ChatGPT'ни көрсөтөлү. Азыр эми лангвич жакшы иштейт да.
мен мындан суроо берейин мисалы. Бул суроо жагы. Мисалы, как я могу стать программистом в сфере AI деп коеюн, э? Мисалы, мен кантип AI тармагында программист болуп кете алам десем, бул жооп берип атат бизге. Стать специалистом в области искусственного интеллекта, тыгуу деп ушундай сыяктуу жооп берип атат. Ошол эле маалда могу Anthropic деген компаниянын Claude деген Claude Check-it AI деген жасалма интеллект бар. Ал кыргызча аябай жакшы сүйлөйт. Бул жанагы ChatGPT кыргызча жакшы билбейт. Ошон үчүн бул Anthropic'ти мисал катары колдонулат. Ошол эле суроону бияка суроо чаптайын. Кантип азыр кантип AI багытында иштеген программист болуп кете алам дейли. Бага ушундай суроо узаталы. Бул жооп бергенче биягын карай туралы, жооп берип келатып, кээде чалып кетет. Муну кайрадан мындай regenerate деп коеюн. Ошол бакалавр баланча түкүнчө болду деп бул жооп берип атат да. Ошондо бул жерде мына суроо болду. Бул жерде биз каалаган сыяктуу мындай биз күткөн жооп берип атат. Бул дагы ошол сыяктуу. Кыргыз тилинде айтканда, программист болуу үчүн төмөнкүлөрдү билүү зарыл. Программалаштыруу бир аз кээде ката кетирет, бирок эми ошол жооп берип атат да. Суроону түшүнгөнсүдү. Программалаштыруу негиздери Python, Java, C++ же башка тилдер, машиналык окутуу концепциялары, нейрондук тармактар, терең окутуу, көбөйтүлгөн окутуу, математика жана статистика, алиметрикасын биринчи жолу отан билбеткен, линейный алгебра деп орусча жазып койду, сызыктык алгебра дейбиз. Дагы кандай айтып жүрүштү эле. Сызык алгебрасы, ошол сыяктуу бир нерсе, башкача дифференциалдык эсептер, дата менен иштөө дейт. Данный дегенди бул эми дата деп коюп атат. Мурат байке, Көндүмдөр деп сонун айтып атат да, туурабы? Көндүмдөр навык деген сөз, э? Мурат байке, может, эме наушник жок эле сүйлөсөңүз болобу? Кичине тунук болбой атат деп атышат. Эгер ыңгайлуу болсо. Түшүнүктүү. Макул азыр анда аны ал жок эле. Так, мен мэрдин үнүн тууралап көрөйүнчү. Neckband. Мындай алсаң кандай болот? Өтө сонун, ушундай жакшы экен. Кечиресиздер анда эми түшүнүктүү. Ошондо мына берден суроо бердик, өйдү жагында суроо болду. Кантип AI багытында иштеген программист болуп кете алам? Биз жооп алдык. Эми ушуну жана AIA дегенден көрөлү. AIA or AI. Кирдик кичине. Анан берден мисалы могу экинчисине жерде суроо. Мисалы кантип болуп кете алам деп суроону алдык. Анан мунун жообун алып туруп, мисалы так ушундай сыяктуу жооп бер деп айтып койдук да. Эми түшүнүктүү болсо керек деп ойлойм. Кыргыз тилинде айтканда деген кереги жок. Бизге мындай AI программисти болуу үчүн төмөнкүлөрдү билүү зарыл деп, анан программалоо деп айтса болот го. Программалоо негиздерин билүү зарыл. Нейрондук тармактар, терең окутуу, көбөйтүлгөн окутуу деген билбейм, ошончо жазбай эле коеюн. Машиналык окутуу концепциялар эмес, кыргызча кандай деп айтсак болот. Концепциялар дей берели. Математикадан статистика, мунусун билбейм. Сызыктык алгебра, дифференциалдык эсептер. Анан эме бар. Калкулус деп коет. Калкулус дегени кыргызча кандай эле? Мунусун билбейм. Ошол сыяктуу пандас тазалоо.
Визуализация дата эмес, могу биз берилиштер деп жүрөбүз. Турат агай, сиз кандай деп которуп атасыз данные дегенде? Ким Караколдо ким Тынчтыкбек агай Жанадыл деген, ал Тынчтыкбек Жанадыл деген мырза эме деп атат. Дайындар деп. Данный деген дайындар деп жүрөт да. Дайын жок болуп кетти деген. Мен негизи баягы дата дегенди просто ушу маалымат деп эле жүргөм, ушул дайындар деген аябай жакшы экен, мага жакты. Эме да негизи маалымат менен ал информация деп жазып атабыз, андан кийин Ооба. данный деген ал башка, экөө башка нерсе экен да. Мен азыр кыскача түшүндүрүп бере албайм, бирок ошо эки башка аны ажыратып билишибиз керек деген ойдомун. Анан ошо Азыр бул дайындар жакта деп мен айтылганда айтып атпайбы, маалымат базасы болобу депчи. Ушу маалымат базасы деген дайын деген аябай туура экен да, ушул дайындар деген менимче аябай туура. Ошо буга чейин такыр дайындар укпапмын, бирок сразу мындай дата сразу ордуна отурду да, дайындар деген мага жакты. мага да аябай жагат, ошон үчүн ушу дайындар деп колдонуп эле жүрөм. Жана Python курсунда ошо дайындар деп жаздым. JavaScript'те да жазып атам да, ошону. Табигый тилдерди иштетүү, компьютерди көрүү, көйгөйлөрдү коюу жана анализдөө көндүмдөрү. Көйгөйлөрдү коюу деген аны ошол көйгөйлөрдү формалдаштыруу, мисалы маселелерди, көйгөйлөрдү эмес, маселелерди формалдаштыруу жана анализдөө көндүрүү, программалоо жана математика негиздерин билүү, окуя нерсени түшүнүү, мен билбейм. Жана практикалык долбоорлор менен көндүмдөрдү өстүрүү зарыл. Көп окууну, практиканы жана адистер менен тажрыйба алмашууну талап кылат. Жакшы эле болду окшойт. Мындай, ошондо биз аябай сапаттуу жооп алдык да, менин оюмча. Биз эми анчалык толтура жазыштын деле кереги жок. Андан кичирээк деле мындай фактыларды кылсак болот да. Мисалы, Кыргызстандын биринчи суроо деп жазбай эле койсок болот. Мондой деп жазбай эле койсок болот да. Суроо деп анан мындай, анан кийин жооп деп мындай керек эмес. Болсо деле жакшы, болбосо деле боло берет да, менин оюмча. Мисалы, Кыргызстандын алгачкы президенти ким болгон дейбиз. Анан мисалы Википедиядан фактыларды алып, Аскар Акаев канчанчы жылы төрөлгөн, канчанчы жылы кайсы президент болуп, анан кийин ошол билими кандай, ал деген ушул сыяктуу маалыматты ушу Википедиядан таап эле бир аз өзгөртүүлөр киргизишибиз керек экен. Анткени бул мындай сөзмө сөз алып эле кичине көчүрсөк, бул мына плагиат деп эсептелип калат экен да. Ошо өзгөртүүлөр киргизгенге аракет кылалы. Анан дагы буларды каяктан алабыз деген суроо болушу мүмкүн да. Эми мындай фантазиям болду, түгөм калды дегендечи. Мага өткөндө эме деп жана ошо аябай иштегендер мындай дешти да. Мисалы, моуну алып туруп, мен азыр мына жерден өзүнчө бир файл түзүп алайын. Жаңы файл түзүп алайын да. Мондай суроо болуптур. Анан мондай жооп келиптир. Дейли. Технологияга байланыштуу кандай этикалык кооптонуулар бар? Анан жооп технологияда этикалык принциптердин маалыматтын купуялуулугуна байкоо жүргүзүүгө. Технология боюнча кандай кооптонуулар бар деп туруп, анан кийин технологияга байланыштуу этикалык принциптердин мындай болушу мүмкүн дедик. Биринчиси кетти дейли. Маалыматтардын купуялуулугуна байланыштуу болор. Мисалы кетти. Экинчиси байкоо жүргүзүүгө байланыштуу болор. Анан кетти үчүнчүсү жасалма интеллект технология, жасалма интеллектти, мисалы жасалма интеллектти
Аскери максаттарда колдонуу сыяктуу маселелер болушу мүмкүн. Төртүнчү, автоматташтыруунун айынан жумуш орундары жумуш орундарынын кыскарып кетиши, мындай чоң айтып болсом деп элем. Жана жаңы пайда болгон технология сыяктуу маселелер кирет деп ушундай суроо жооп жүзө калдым. Берден эле алдым. Берден алып туруп эле. Анан окшоштуруп эле бир аз өзгөрттүм да. Анан буларды өзгөртүп эле ушундай дагы салым корсо болот экен. Өткөндө ушундай айтышты да. Жакшы жери дейт, бул ошондо бир эле нерсеге бул эми ошондо жасалма интеллекттин сөз байлыгын күчөтөбүз дейт да. Ошондо ой жүгүртүүнү ошондо мындайынан да айтып берсе болот, тигиндей да айтып берсе болот деп ошо тилди үйрөнөт дейт. Дагы алып туруп алтындын химиялык белгиси кандай деген мисал, мону дагы мисал келтирели. Жооп мындай дейли. Ошондо суроо дегенди алып салабыз. Алтын мисал Менделеевдин жадыбалында андайча жазылган дейли. Алтын Менделеевдин жадыбалында кандайча жазылган? Алтын элементинин жадыбалдагы белгиси мисалы ушундай дейли. Кайра бияка өтүп эле мындай кылып койдук. Анан көчүрүп алдык да. Ушундай идея бар. Дагы кандай идея болушу мүмкүн? Эгерде могу ая деген болсо, бияктан деле жанагындай эле көчүрүп алсак болот. Эми бир аз өзгөртүүлөр киришибиз керек, анткени түздөн түз алып эле көчүрө бергенде болбой калат. Анткени булар колдонуу боюнча эрежелерин жазып турат да. Биздин жасалма интеллекти башка жасалма интеллектти үйрөтүү үчүн колдонбогула деп турат. Эми этикалык жагында ошо бир аз карайлы деген сунушум бар. Ошон үчүн ал жакка көп ишенбей эле коелу. Анан мисалы Википедияны ачалы. Wikipedia.org деген бар. Кыргызча Википедияны ачтык. Анан мисалы климат боюнча бул туш келди эле бир макала айтылып калды. Климат боюнча муну алдык. Мындай көчүрдүк дейли. Берден климат деген климат деген эмне деген суроо болду дейли. Анан климат бул деп туруп анан бир аз өзгөртүүлөр киргизип белгилүү бир аймакка мүнөздүү болгон аба ырайынын көп жылдык режими. Кеңири айтканда ал статистикалык сүрөттөмөнүн ал мындай дефис болуп калабы, мен ошо эме жагынан пунктуация жагынан чыгардым, негизи эле кыргыз тилинде күчтүүнү айта албайм. Статистикалык сүрөттөмө камтыган биосфера абалы климат түшүнүгү жалаң жерге таандык эмес. Бул түшүнүк башка атмосферасы бар астрономиялык объекттер. Атмосферасы бар мындай планеталарга да таандык деп жөнөкөйрөөк сөз менен айтып койсок болот.
статистикалык сүрөмөттөрүнү камтыган климат тутумунун абалы деп эле койсок болот кыскартып элечи. Климат түшүнүгү жалаң жерге гана, жер планетасына деп, жер планетасына климат түшүнүгү жалаң жер планетасына гана таандык эмес, бул түшүнүк башка атмосферасы бар планеталарга да таандык дедик. Бул да кетти. Мисалы, климат сөзү каяктан келип чыккан деген дагы суроо жаратып койсок болот да. Климат сөзү кайдан келип чыккан? Ошо этимологиядан ошо келип чыккандыгы боюнча да, климат деген түшүнүк деген сөз байыркы грек тилиндеги тилинен келген. Ал клима күн нурунун жер бетине жанып деген сөзүнөн жаралган. Ал клима деген сөздөн жасалган, мисалы. Мааниси күн нурунун жер бетине жанып тиүү деп коелу. Жанып тиүү деген сөз маанидеги деген сөздөн эле, деген сөздөн тикелей эле алынган, тикелей алынган деп эле коелу. Билбейм дагы, мен мүмкүн адашып аткандырмын. Муну дагы мүмкүн жакшыртса болоттур. Башта айтканда, клима күн нурунун жер бетине тийишинин бурчу. Байыркы гректер бөлөк кеңдиктердеги аймактардын климаттык өзгөчөлүгүн клима жана күндүн узактыгы менен ченешкен. Эми бул билбейм, ченегендердин кереги окшойт. Ушундай эле айтсак жетиштүү болот окшойт. Ошо дагы эмне кылсак болот? Бир тарыхый адам, мындай тарыхта болгон адамдар, мисалы, Алан Тьюринг деген адам жөнүндө, мисалы, мындай кылалы, Алан Тьюринг деген адамдын аты жөнү кыргызчалаганда кандай болот дегенде, биз мисалы ал адамдын атын кыргызчалап Алан Тьюринг десек болот. Негизи көп тилдер башка тилдерден келген адамдардын аттарын жана башка нерселерди өз тилине буруп алышат десек болобу? Буруп ыңгайлашып алышат. Эми ошентип эле жазып кете берсек болот. Негизи күнүнө бизде канча күн? Азыр 30 күн бар дейли. 30 күндө келе бөлүп коелу. Канча 4000, 5000 деп коелучу. 5000ди 30 күндө жаза турган болсок, күнүнө 166дан салат экенбиз. 166дан, мисалы, азыр канча кишибиз? 30 кишибиз дейли. 30 кишибиз. Күнүнө 5 ушинтип эле салып турсак, 30 киши баарыбыз жабылып келсек эле, тилибиз жакшынакай эле кетет экен, күнүнө 5. Мен ошол жерде отуруп эле, мындай фантазиям иштетип эле, ар жак бер жак карап эле, эши кылып кыргызча маалымат алып эле интернеттенчи. Сизге кызыктуу болгон, мисалы, билбейм, Алан Тьюринг эмес, мисалы, дагы кимди айталы? Борис Джонсон деген ата бабасы,
Теги деген мисалы чап экен. Макул ал жөнүндө аты теги жөнүндө маалымат жок экен, бирок негизи Борис Джонсондун чоң атасы түрк адам да. Так, Али Кемаль. Его прадед со стороны отца, турецкий журналист Али Кемаль, короткое время был министром внутренних дел дейт да. Мындай кылып койсок болот. Борис Джонсондун түрк теги бар деген чынбы дейле. Борис Джонсон кыргызчалап айтканда Борис кыргызча жийле да дысы жок эле Джонсон прадед дегенде ошо чоң бабасы болуп калат бабасы болуп калат ошондо. Прадед со стороны отца дейт. Али Кемаль бабасы, чоң атасынын атасы. Осман Түрк империясындагы 1800 Осман империясында журналист болуп эмгек бабасы аты ким эле? Али Кемаль. Али Кемаль. Жумшартуу белгисин негиз коесузбу? Жок, койбойбузбу? Коебуз окшойт, Али Кемаль Осман Жок, империясынын койбойбуз го журналисти. дейм. Кемал эле да негизи. Макул, анда Али Кемал Осман империясында журналист болуп эмгектенген. Кийин кыска мөөнөт кантип иштеген? Министр, ички иштер министри болгон. Ички иштер министр болуп дагы иштеген. Ошол сыяктуу мындай фактылар, кызыктуу фактылар жаза бериш жакшы да. Анткени жана жасалма интеллектке, фактыга таянбай ар кайсы туш келген нерселерди бизге жооп бере бербесин десек, ошо фактылар жөнүндө үйрөтүп койгон аябай жакшы деп ойлойм да. Мисалы Кыргызстандын жазуучулар жөнүндө бир өзүнчө эле отуруп алып эле Википедияны ачып эле, мисалы кыргыз жазуучулары деген Википедия. Ол Википедияда категория бар да. Анан кыргыз акындары дейт, эл акындары деген бар. Анан кетти анан. Ала Токомбаев ким болгон, Абдрашид Жакып ким болгон деп эле бир шаблон боюнча эле жазып кете берсек болот. Баганча жылы төрөлгөн, баганча эле окуган деп мындай кыска жазып койсок болот. Анан өтө кандай десем, эгерде жакшы жөн эле алып көчүрүп алып эле чаптай берген болбойт. Анткени могу эменин Википедиянын колдонуу Creative Commons Attribution Share Alike дейт да. Бул мындай иши кылып колдонуу шарттары мындай. Сен бул Википедияда маалыматты алып тарата берсең болот. Ал эмес коммерциялык түрдө тарата берсең болот дейт. Бул лицензияга таянсак. Бирок сен сен так ушул лицензия менен таратышың керек дейт да. Сен бул маалыматты алып башка лицензия менен таратып салсаң болбойт дейт. Так ушул лицензия менен таратыш керек дейт. Бул Ая деген долбоор
негизи эле эме деген Apache деген лицензия менен таратылайын деп атат. Apache деген Apache 2.0 деген лицензия менен таратылат. Ал бир аз башкачараак эми мен бул лицензиялар тууралуу мен көп мындай айтып бере албайм, бирок ушундай жери бар. Сөзмө сөз көчүрүп алып эле отура берген болбойт деп жазылып атат да. Ошон үчүн бир аз жазышыбыз керек. Анан эң чоң маселе өңү тамгалар, кыргыз тамгаларын сыйлап жазабыз. Уйго келдим деп жазбайбыз, өз тилибизди сыйлайлы, өзүбүздү сыйлайлы. Туура тамгаларды туура эмес жазып салсак, биякта дагы ошо жасалма интеллектте туура эмес кетип калат да. Туура эмес иштеп калат. Ошондой сунуштар бар. Дагы суроо жооптор кана бу жерде дагы суроолор болуп атабы? Биз кечиресиздер. Эми мүмкүн кээ бир нерселерди түшүнбөй калсаңыздар эч тартынбай кайрыла бергиле. Мындай маалыматым бар. Турат агай, мисалы, сиздин эмеңизди ачалы, сиздин блогуңузду ачалы. Сиз бул блогуңуз сизге тиешелүү да. Сиз өзүңүздүн мисалы могу жерин алып кандайдыр бир маалымат бөлүштүңүз дейли. Мындай деген маалыматты алып эле ушуга карата суроо жооп жаза берсеңиз деле болот деп ишенем да. Болот деп ишенем деген кандай? Бул эгерде кандай десем, эл менен бөлүшө турган бир нерселер бар болсо, сиз бул эми өзүңүзгө тиешелүү нерсе жазып атасыз, бул элге жасалма интеллектке. Мындай кылсаңыз болот. Баса азыр мына идея. Мындай идея, азыр кыскараак бир таайын деп, кыскараак маалымат, Мону көчүрдүм дейли. Мен мына Турат агайым дейли. Мага таандык өзүм ойлоп тапкан текст бар дейли. Мисалы. Анан мындай айтам да. Жогорудагы текстти окуп чыгып, ага карата 3, мисалы 2 суроо берди. 2 суроо бер. Болду. Анан келип бир мейманканадан орун алдык. Биринчиси, мындай таспасы албетте, мен мындай, бул биз жасалма интеллект болуп атабыз да, completion деген бул жасалма интеллекттин жобу да. Ошондо биз робот катары жооп берип атабыз. Мен мындайча суроолорду жараттым деп туруп биринчиси. Хайдельбергке келип кайсы жерден орун алдык? Биз Хайдельбергке келип кайсы жерден орун алдык? Экинчиси, катуу чарчап калса керек, бул бир дагы түшкө чейин салдык. Түштө бизге ким келди дедик. Анан бул жасалма интеллект катары дагы мындай деп койсок болот да. Суроолорум сизге жактыбы деп койдук. Анан муну Турат агай сабмит кыла берейинби же кылбай эле коеюнбу? Албетте, кыла бериңиз. Мына агай, бул сизге таандык текст, ошон үчүн мен аны мындай плагиат кылбайын деп, ошон үчүн мындай бир аз кылдат мамиле кылып ушу сизден уруксат сурап атам да. Ооба, жарайт. Анан ошондой кээ бир биякта могу кыргызча блогдор окуйм, у жерде дагы кимдики бар эле, Дениз беле, Дениз беле, ушул сыяктуу бир блог бар аябай. Ошол жерде дагы ошол адам арабызда бар болсо, мисалы могу Шаарман, анан дагы ушул сыяктуу деген тексттер айтор бар болчу. Ошол тексттердин могу Телеби деген бир адам бар да, бул
эме жазат да былтыр бул режиссер окуган киши экен, өзүнүн аты жөнүн деле билбейт экен. Ошол бул адам деле отуруп алып могу өзүнүн тексттерин чаптап жасалма интеллектке үйрөтө берсе болчу да эми бул өзүңөрдө ошондой блогуңар бар болсо тартынбастан эле өзүңүздүн чексиз болгондуктан ага карата жанагындай эле суроо жооп кыла берсеңер болот да. Мен ошондой үндөйт элем. Дагы кыска болуп калбайбы, эгер биз андан толук кенен ала айткан болсок, күткөн жооп кылганаттан калат. Андай дагы түрү бар. Негизи туура эң сонун суроо болду да. Негизи туура. Мен мындай да ойлоп аткам да, идеям орточо кыскача болуп калса, өтө кыска болсо туура эмес болуп калат. Туура аябай жакшы сунуш. Эринбей мындай узагыраак деле жазсак сонун болот. Эми чат GPT эле мындай төккө чачып айтып берет го. Бул мисалы Клод бир аз эрингенсейт да, кыскараак жооп берет. Могу чат GPT мен могу ак төлөнүү үчүн колдонгон үчүн ал тым эле укмуш. Мүмкүн ошол үчүн айтар билбейм. Ак төлөнгөн үчүн окшойт. Аябай төккө чачпай жазып берет. Бул акысызын колдонуп көрөлү. Бул кандай жооп берет экен. Бул деле бир топ эле поймите математику. Бир аз туура эмес болсо дагы бирок жазат экен. Буларды негизи үйрөтүш үчүн эме кылышат да. Жанагы академик болбосо дагы магистратура, PhD жагына адамдарды, биолог, өткөндө бир адам ошо америкалык бир аял киши менен сүйлөшүп калсам, ал өзү биолог экен, PhD'си бар экен. PhD деген доктор болуп калган, билимде доктор болуп калган. Ошол адамды бир жасалма интеллект жасаган компания жалдаптыр. Ал жалаң эме биология боюнча суроо жооптор жазат экен. Анан кимде ким Мурат байке, эгер сиз туура көрсөңүз, ушул Тилимпоз менен бир сүйлөшүп, аларды да өзүбүздүн катарыбызга кошуп, ушул Манас университетине бир барып, ал жакта ошол бөлүмдөрдө окуп аткан студенттерден бир канча активдерди мындай катарыбызга кошсок жакшы болот. Анткени аларда ошол которулган даяр немелер бар да, материалдарчы. Себеби Манас университетинде баягы кыргызча окутушат эмеспи? ооба. Анан көпчүлүгү баягы студенттер өздөрү которгон, өздөрүнүн маалыматтары болгон үчүн менимче ошол плагиаттык маселесинен да качкан болот элек да. Ушул кийинки жуманын ичинде, эгер макул болсоңуз, бир барып чогуу кирип келели. Мен ким айдежеге жазайын. Айдежеге айтып анан ошо чогуу баралы. Айда Касиева деген эжени таанысаңар керек. Андан тышкары мен бир эмен көрсөтпөйм, бир мисал көрсөтөйүн дедим эле да. Кимде ким китеп жазган болсо, китеппи жанагындай макалабы айтор ошол боюнча суроо жооп кыла берсеңер сонун болот да. Жанагы жооп мисалы кыргыз тилинин жанагы өткөндө катта албадымбы? Азыр могу чоң айтып алайынчы. Аналогия жана сүйлөмдөр тобуктоо. Бул Данияр Алимбаев анын келинчеги ошол келинчеги түзгөн экен. Ал адамды тааныбайт экен да. Мону китеп бар. Андан уруксат алдым да. Андан уруксат алып, бул жанагы эмеге даярдоо, жыртыга даярдоо боюнча тексттер да. Автор катары уруксат берди. Бул тексттерди алып эле мондай келгенде, мондай суроо кандай жооп беребиз дегенде, мисалы муну алдым. Анан жобу мондой болот деп бир аз тууралап түшүнүп кеттим да. Бизде активдүү салым кошобуз дегендер адамдар мага кайрылгыла. Ушул китепти үчөөсүн бир нече адам катары, бир нече адам бөлүшүп алсак болот. Анткени бу жерде 170 барак болуп атат. 170-тин баарын ошол жанагы 30 күнүн ичинде мен мисалы мону бүтүрө албайм деп көзүм жетип турат да. Мындагы мынча барактан мынчанчага чейин деп бөлүшүп алышыбыз керек болуп атат.
ошондо мындай муну кандай кылабыз деген суроо болушу мүмкүн. Бул жерде себеп натыйжалар сүйлөмдөр дейт кээ бир толкундоолорго көптөгөн жарандар өз укугун толук мыйзам жөнүндө түшүнүгү анан кээ бир укуктук толкундоолорго же болбосо укуктук эмес дейли. Анан ушул кайсынысы туура келет дегенге биз суроо мэрдин жооп беришибиз керек да. Мисалы суроо мындай болду. Кеч бул портат кечириңиздер, бирок мага мисал келтирип коеюн. Мындай болду. Азыр эми жообунда болду. Азыр эми отуруп алып мындай болуп атат да. Суроо жогорудагы кайсы вариант туура келет? Мындай себеп натыйжалар себеп натыйжа камтыган сүйлөм берилди. Мисалы анда азыр могу жерде бир толкундоолорго толук таңдыйны толук мыйзам жөнүндө түшүнүгү деп туруп ушундай анда сыяктуу сызыктарды варианттарды бирөөсүн тандаңыз. Бирөөсүн мисалы тандап бер дедик. Ушундай болгондо жообу кандай болот? Берилген варианттардын ичинен эң туура келгени кайсынысы туура болот? Мага жардам берип койсоңуздар. Кээ бир толук билбегендиктен мыйзам жөнүндө түшүнүгү укуктук эмес, незаконный деген сөз толкундоолор укуктук эмеске катышаптыр. Укуктук эмес экөөнүн бирөөсү болуп атат. Укуктук эмес толкундоолорго көптөгөн жарандар өз укугун толук билбегендиктен мыйзам жөнүндө түшүнүгү аздыгынан кошулушуда. Могу болуп калат варианты туура келет. Анткени Мэрден азыр бир аз түшүндүрмө берилсе керек эле. Эмнеге анткени дегенде эмне деп жооп беребиз? Себеп натыйжа сүйлөмдөр татаал сүйлөм же болбосо эки жөнөкөй сүйлөмдөр Бир каратып койсоңуз мен айтып берейин. Биринчиси айтылган ойдун себебин, экинчиси биринчи сүйлөм айтылган ойдун себебин азыр Натыйжасын биринчи сүйлөмдө натыйжасын билдирет дейли. Анткени себеп натыйжа камтыган анда сыяктуу сызыктардын кээ бир толкундоолорго көптөгөн жарандар өз укугун толук мыйзам жөнүндө кээ бир укуктук толкундоолорго толук билбегендиктен мыйзам жөнүндө түшүнүгү аздыгынан кошулууда. В варианты туура экен да, бул жерде ошол укуктук эмес толкундоолорго себеби ошол адамдар натыйжасында ошол мыйзам жөнүндө түшүнүгү аздыгынан кошулуп кетет экен да.
ошондо ошентип кээ бир кымыз толкундар көптөгөндөрдөн өз укугун толук билбегендиктен Bilmegендиктен ооба. мыйзам жөнүндө түшүнүгү аздыгынан Кошулууда. кошулууда деп деген сүйлөм келип чыгат десек болот окшойт да. Супер. Ушинтип сонун сүйлөмдөрдү мындай аябай жасалма интеллект катары могуларды мындай ой жүгүртүп ушундай татаал суроолорго кыргызча жооп бергенди үйрөнүп алса эми бул менин оюмча укмуш жетишкендик болот да. Ооба буюрса. Мурат байке. Ошо сунуш ошо мага жазып коюңуздар, суранат элем. Ушул бир 10 чакты адам болуп ушул 3 китепти бөлүшүп алышып анан кийин ушуну менен эзилип отура берсек эле бир топ эле салым болот окшойт деп ишенип атам. Анда Супер. ошондо 30 күндө 30 адам күнүнө 6-6дан ошондой суроо жооп кылып турсак эле кенен жетип калат экенбиз да. Буюрса. Мурат байке кечиресиз. Биздин сабактарыбыз бар эле, биз кечигип атабыз. Кечиресиздер. Мен ал жөнүндө билсем аябай кечирим сурайм. Мен ошо бүгүн жанагындай пландабагандай ситуация болуп калды. Мен Рахмат. өзүмдүн номеримди Мурат агайдан алсаңыздар болот. 77 Немеде 55. Телеграмда Мурат байке бар. Мен кечиресиз, неме демонстрация алып көрсөтүп коеюн бе сиздин номериңизди да? Ооба. Мен тиги телеграмда сүрөт бүрөт эчтекем жок. Кечирип коюңуздар. Сүрөтү жактап койсом керек окшойт. Телеграм группаны карасаңыздар, мен бул жерде мына Мурат байкени да чакырдым эле. Мурат Жумашев шилтеме бул жакта депчи. Же болбосо мындай Телеграмдан адамды издегенде собачка коюп туруп эле бул жака Мурат деп жазсаңыздар, Мурат Жумашев деп чыгат бул жака агайдын аккаунту. Ушул жактан Мурат байке менен түз байланышка өтүп, ар кандай суроолорго жоопторду алсаңыздар болот. Анан негизи карасаңыздар уже 185 адам бар, еще дагы кошулуп атат. Анан мындай чек жок. Мындай бири бирибизди кызганып, анан Мурат байке киргизип атыптыр го депчи бири бирибизге ишенип отура бербестен баардыгыбыз тегиз аракет кылалы. Анан ушул жаатка кызыккан, мен мындай кыргыз тилге салым кошкум келет деген мындай көзү жанып турган сонун адамдарды билсеңиздер, сөзсүз ушул группага чакырып келип биз менен тааныштырып, мындай тездетели. Мындай баягы бул эми лимит жана 4000 5000 деген бул баягы эптеп деген сөз да, Ооба, только эптеп ошо деген менен ооба. чектелбейли да. Биз давай 50.000 киргизип салалы. Өзүңүздөр көрүп Мисалы. атасыздар, япондор бир адам бир күндө 3000 киргизип коюптур. Ал ошол адам өзү 2 күн иштесе, япон тилин ал жака киргизип коет деген сөз да. Анан ушунча кыргыз жүрүп калып кетпейли. Тилибиз мындай ар дайым баягы топ тилдердин катарында жүрүшүн кааласак, ар бирибиз мындай жандуу бололу. Анан билбей атам, мен колуман келбейт экен деп ойлобоңуздар. 1-2 киргизип көрсөңүздөр эле тажрыйба алып, шыкылдатып алып кетесиздер. Мурат байке, Ооба. сизге айдайым. Дагы Рахмат. чоң рахмат. Мен жана группаны күнүгө эметип атайын, эң үстүнө чаптап коеюн. Күнүгө карап суроо десе, эч тартынбай суроо жаза бергиле. Аудио десең, мен бул чыгып, бул группа мен үчүн аябай чоң приоритет болот. Анткени мен өзүм колумда тийбейт, ошон үчүн силерге аябай үмүтүм чоң, жардам бересиңер деп аябай үмүттөнөм. Мен бул жеке менчик, менин кыргыз тили менчик эмес. Баарыбызга тиешелүү, баарыбызга керек нерсе. Ошон үчүн аракет кылалы, достор, туугандар. Анан эми атак даңк дегенди мен эми бул нерсе билбейм, мунун артына жаман алып мен бир жака деген эч оюм жок. Ошон үчүн бирок салым кошкон адамдардын ар бирөөнүн аты жөнүн билгенибиз менин оюмча кыргыз эли жалпы билгени туура деп ойлойм. Ошон үчүн баарыбыз жакшынакай ошо аты жөнүңөрдү жазып моундай салым кошуп атам деп дагы эч тартынбай кайрылгыла дейт элем. Ошо чатка жазгыла дейт элем да. Ошо достор, эме мен убактыңарды көп албайын, дагы кайрылып тургула, чалышса мындай мага чала бергиле, бирок түндө 9-дан кийин чалбагыла, ошо. Ооба, байланышта болуп турсак эле, анан любой суроону телеграмда сурай берели. Анан сөзсүз суроо жооп кылып, билгендер билбегендерге жардамдашып дегендей, мындай бири бирибизди үйрөтөлү, бири бирибизди өнүктүрөлү. Айдайым дагы бир жолу чоң рахмат, командаңа рахмат. Мурат байке, сизге
Дагы буюрса дагы таанышабыз да, шашпай. Чоң рахмат, мындай интернет эмес, мындай чыныгы жашоодо да көрүшөлү буюрса. Буюрса. Болуптур анда. Чоң рахмат силерге.